Саламатсыздарбы, биздин каналга кош келипсиздер. Бүгүн биз паттырнан же сүттөн жасалган нандын жасалышын көрсөтөбүз. Биз менен бирге болуңуздар. Идишибизге 1 стакан жылуу сүттү куюп, 1 чай кашык туз, кум шекер, дроз салып, баарына жакшылап аралаштыруу керек. Аз-аздан унду салып, камыр кылышты баштайбыз. Алгач лопатканын жардамы менен кылабыз камырды. Лопатканы алып, эми колубуз менен жасайбыз. Камырыбыз орто жумшактыкта камыр болуш керек. Эритилген жарым пиала сливочный майды жакшылап ыйлеп, камырдын ичине сиңдирип жиберебиз. Мына биздин камырыбыз даяр болду. Үстүнү жаап, 1 саатка жылуу жерге коюп турабыз. Камырыбыз ачып чыгыш керек. Мына биздин камырыбыз даяр болду. Өтө жумшак, ийкемдүү, жакшы камыр болуптур. Мен камырды 4кө бөлүп алдым. Зубала кылып, томолоктоп, үстүнү жаап 5 минутка коюп турабыз. Тактабыздын астын майлайбыз, камыр жабышпаш үчүн. Камырды нандын формасына келтире баштайбыз. Өтө калың болбош керек. Мен тарелканын жардамы менен бирдей аралыкта кылып кесип алдым. Тарелканы алып салып, четини кооздошту баштадык. Көргөнүңүздөрдөй кылып кооздой бересиздер. Камырды бириктирип жатып, бир аз үстүнөн басып коюңуздар. Бышканда ажырап кетет. Жумуртканын сарысы менен нандын бетини сүртүп алыңыздар. Аябай кооз болуп чыгат. Чеки чурууну унутуп калыппыз. Ушул жерде бир аз кыйналып калдык. Күнжүт менен сейдананы аралаштырып, нандын бетине кооздош үчүн сээп койдук. 20-25 минутта 250 градуста нанды бышырып алабыз биз. Биздин наныбыз бышып даяр болду. Тамагыңыздар даамдуу болсун. Биздин каналга катталыңыздар. Ой пикириңиздерди калтырыңыздар. Подписаться кнопкасын басып коюңуздар. Саламатта калыңыздар.